Продолжаем рассказ о футбольных полях, на которых пройдет чемпионат. Футбол боюнча дүйнөлүк чемпионат Орусиянын тарыхында алгачкы ирет өтүп жатат. Бул дүйнөлүк иш-чара ушул жылдын 14-июнунан 15-июлуна чейин өлкөнүн 11 шаарындагы 12 стадиондо өтмөк болууда. Орусиянын өкмөтү 2011-жылы Россия 2018 деп аталган уюштуруу комитетин ачкан. Бул комитет дүйнөлүк чемпионатты өткөрүүгө дээрлик 7 жыл даярдык иштерин жасашты. Дүйнөлүк футбол чемпионатын өткөрүү үчүн жалпысынан 678 миллиард рубль акча сарпталган. Анын 390 миллиарды мамлекеттик бюджеттен болсо, 92 миллиард регионалдык бюджеттен. Ал эми жеке инвесторлордон 195 миллиард рубль акча коротулган. Бул чоң акчанын эң көп коротулган жагы 11 шаардагы 12 стадионду реконструкциялоо жана жаңыдан курууга жумшалган. Футбол өткөрүлүүчү шаарларда бир эле стадион курулуп эле эмес, жергиликтүү тургундарга ылайык көптөгөн инфраструктуралар да оңдолуп калды десек болот. Мисалы алардын ичинде миңдеген чет өлкөлүк көрөрмандарга мейманканалар курулса, эс алуу бактары, аллеялар да оңдолду. Эң башкысы, жумуш орду менен миңдеген адамдар камсыз болуп, Ростов-на-Дону шаарында нөлдөн баштап эл аралык аэропорт курулду. Футбол өзүнүн фанаттарына өтө бай. Мындан мурунку өткөн дүйнөлүк футбол чемпионаттарында көптөгөн башаламандыктарга жол берилип, фанаттар жабыр тарткан учурларда кездешкен. Орусияда, деги эле Чыгыш Европада алгачкы ирет мындай чоң масштабтагы иш-чара өтүп жаткандыгына байланыштуу айрым чет элдик серепчилер фанаттардын коопсуздугун сактай албайт деп айтып келишкен. Ошого байланыштуу Орусия өкмөтү коопсуздукту сактоону катуу колго алгандыгын айтып жатат. Алар күч түзүмдөрүндөгү миңдеген кызматкерлерди өзгөчө кырдаалдар министрлигинен жана башка кызматтардын кызматкерлерин тартып, жетишпеген жактарына өлкөнүн башка аймактарынан жардамга алып келүүгө дагы даяр экендиктерин билдиришкен.